Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allah Teala'ga çeksiz şükürler bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala isminin bizdi öte жақшы көрөт. Allah subhanahu wa ta'ala pendesini жақшы көрүдө канчалык чекте экендигин Аллахтан башка эч ким билбейт да. Allah бардыгыбызды жақшы көрөт. Allah Taala жақшы көрүп isminin bizdi жараткан. Бүткүл аламды биз үчүн, ал эми бизди өзү үчүн. Дүйнө силер үчүн жаралган дейт. Ал эми биз болсо дүйнө үчүн эмес, дүйнөнүн Раббиси үчүн жаралган экенбиз да. Эми Аллах Таала менен бизди өтө жакшы көрөт. Бүткүл асмандарды, жерди, анын ортосундагы көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн махлуктарды Аллах Таала жаратканда болду эле жаратып койду да. Бирок качан Аллах Субханаху ва Таала жер бетине өзүнүн орун басарларын бизди жаратарда, Аллах Таала өзгөчө көңүл буруп жараттым дейт. Халакту биядайя. Мен болду эле жаратып койгон жокмун, өзгөчө назарым менен жараттым дейт. Мына сиз менен биз Аллах Тааланын өзгөчө пенделерибиз. Эми биз Аллахка жакындайбыз, же болбосо Аллахтан алыстайбыз да. Ар бир инсан бул дүйнөгө келгенде мусулман абалда төрөлөт. Мусулман абалда келет. Эч кимиси төрөлгөндө эле капыр, мажус болуп төрөлбөйт. Ар бир пенде, ар бир адам шарапаттуу. Аллах Таала биз адам балдарын шарапаттуу кылып жаратып койдук дейт Курандачы. Аллах Субханаху ва Таала сиз менен бизге бүт кайнатты, жаратылышты моюн сундуруп бизге кызмат кылдырып койду да. Аллах Субханаху ва Таала сиз менен бизди ушунчалык жакшы көрөт. Эгер сиз менен биз Аллах Тааланын өкүмүн аткарган болсок. Пайгамбар алейхиссалам куллу маулудин юладу аля фитратил ислам. Ар бир наристе жарык дүйнөгө келгенде мусулман табиятта төрөлөт дейт. Эненин курсагынан түшкөндөн кийин ар бир наристе ыймандуу болуп эле төрөлөт экен. Бирок ата энесине карап өзгөрүп кетет да. Ата энеси диндүү болсо бала дагы диндүү болот, ата энеси ыймандуу болсо бала дагы ыймандуу болот. Ата эне динсиз болсо бала дагы ата энеге окшоп калат экен да. Ал эми кайсыл инсандар Аллах Тааланын өкүмүн аткарбаса, анда ал инсандар Аллахтан алыстап кетет. Аллахтан алыстоо бул Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарбоо. Ким Алланын өкүмүн, буйруктарын буйрук деп билбесе, ал Алладан алыстап кетет. Эми сизди эч ким Аллага жакындата албайт да. Ман батта бихи амалуху лам юсри бихи насабуху. Кайсыл инсандын жаман иштери Алланын мээриминен алыстаткан болсо, абройлуу урудан болуусу кайрадан Аллага жакындата албайт. Алла менен болгон мамилеңизди оңдой албайт экен. Байлыгыңыз, билигиңиз, тааныш билишиңиз сизди Аллага жакындата албайт. Ошондуктан биз Алла менен болгон мамилебизди оңдойлу. Аллах Таала менен болгон мамиленин эң негизгиси бул ихласта жатат да. Биз эмне амал кылган болсок, Алланын ыраазычылыгы үчүн кылайлы. Ихлас деп ошону айтат да. Пайгамбар алейхиссаламда ыйман деген эмне деген суроо берилгенде, Пайгамбар алейхиссалам ыйман деген бул ихлас дейт. Калыс Алла үчүн амал кылуу. Канча амал кылсаңыз дагы, аз болобу, көп болобу. Сиз менен биздин ар бир кылган амалыбыз Алла үчүн болсо, ошондо сиз менен биз Аллага жакындайбыз да. Ихлас менен болгон амал инсанды чарчатпайт деген. Адам баласы кээде чарчап калат, намаз окуп чарчап калат, орозо кармап чарчап калат, жана башка иштерди, жакшы иштерди кылып чарчап калат. Түнү тахажжудка туруп окубай коет, турбай коет. Эгерде ихлас менен инсан амалды кылса, ал эч качан чарчабайт экен да. Ихлас деген ушундай сиздин жүрөгүңүздөгү бир күч, сизди ошол амалдарга түрткү берип аткан да. Ошондуктан сиз менен биз эң биринчи ихласка көңүл бурайлы. Алла Субханаху ва Таала сиз менен биздин сырткы келбетибизге, байлык бийлигибизге карабайт, Аллах Таала биздин жүрөгүбүзгө карайт.
Алла үчүн кылсак, эч качан сиз менен биз кор болбойбуз. Иса алейхиссаламдын айткан сөзү бар да. Качан адам баласы кабырга киргенде ага 40 суроо берилет. Эң алгачкы суроо: "О менин пендем, сен элдер карай турган жерлерди жылдар бою карадың. Бирок мен карай турган жерге сен көңүл бурбадың" дейт экен да. Биз мына элдер карайт деп канча жакшы иштерди кылып атабыз. Кийинип атабыз, үйлөрдү, хан сарайларды салып атабыз. Жана башка бүт шарттардын бардыгын, условиянын бардыгын биз түзүп атабыз. Ошол элдер карайт деп түзүп атабыз да, туурабы? Элдер келгенде эл эмне дейт? Кээ бирөө айтат балдарыначы, мен өтүп кеткенде элдер жаман сөз айтпасын, жакшы сөз айтсын, бир сарайды оңдоп коелу, бир кире беришик коридордо оңдоп коелу. Эмнеге десе, элдер эмне дейт? Элдер бир жаман сөз айтпасын. Эми элдер үчүн кылсак биз кыйнала берет экенбиз да. Бир адам өтө чоң дворец салып тур, хан сарай. А бирок жанында временкада жашайт экен. 2 комнатчы. А эмнеге чоң үйдө жашабайсыз десе, коноктор келсе, элдер келсе, ошолор киришет дейт. Чоң кресло алыптыр. Бирок өзү дагы отурбайт экен да. Эл көрсүн үчүн. Адам баласын эл көрсүн үчүн кылган амалы каяка алып барат? Өмүр бою кылабыз, чарчап калабыз да. Эл эмне дейт деген нерсе сиз менен бизди көп жакшылыктан тосот. Керек болсо ыймандан дагы тосуп коет да. Эл эмне дейт деп кээ бир инсандар текеберленип, учурунда жүрүп койдук, учурунда билип билбей иштерди кылып койдук. Эми мен мешитке барсам элдер эмне дейт? Элдер эмне десе дей берсин. Алла эчтеке дебесин да. Алла сизге жаман сөз айтпасын. Алла сизден наразы болбасын. Сиз эл үчүн жашабаңыз, элдин Раббиси үчүн жашаңыз. Алла үчүн жашаңыз. Аллах Таала Кур'ан аятын түшүрдү. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ey Muhammed aleyhisselam, siz айтыңыз. Менин намазым дагы, курбанчылыктарым дагы, менин жашоом дагы, менин өлүмүм дагы Алла үчүн деп айтыңыз дейт. Ар бир амалды Алла үчүн кылсак чарчабайбыз. Аллах Таала ошол кылган амалыбыздан ыраазы болот, кабыл болот. Эгер ыйман, ихлассыз амал кылып койсок, канча көп амал кылсак дагы бирок ал пайда бербейт эртеңчи. Ихлассыздыктын зыяны ушунчалык, бул дүйнөдө дагы сиз менен биз чарчайбыз, акыретте сооп жок. Аллах Таала ихлассыз кылган, эл үчүн кылган инсандардын амалын Кур'анда баяндаган да. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz kıyamet günü pendelerinizin amallarını alıp geliriz deydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Kebir insanların amallarını Allah Taala kabul kılbay alardı ırgıtkanга hüküm berет eкен да. Alar bozduk siyahtı bolup bardык жакшы амалдардын баары таразада эч бир салмак бербей калат экен да. Эмне үчүн десе, бул жашоодо эл үчүн кылган да ибадаттарынчы. Атасы үчүн кылган, күйөөсү үчүн кылган, аял үчүн кылган, дүйнө үчүн кылган. Биз Алла үчүн кылсак, ошондо сиз менен биздин амалыбыз кабыл экен, Алла үчүн кылбасак биздин амалыбыз кабыл эмес экен да. Мекке шаарында Кайс деген радиаллаху анха болгон. Ал аял бирок ыйман келтирген да. Качан меккеликтер Мединага көчкөндө Алланын буйругу менен анан Кайсты бирөө жакшы көрүп калыптыр бир кишичи. Анан менин никеме келбейсизби десе, барбайм дейт. Жок, келбейсизби? Барбайм. Эми сен өсүмдүккө, ташка, тоого, нерселерге сыйынасың да. А мен ал нерселерге сыйынбайм. Мен Аллахка сыйынам. Мен жаратуучу Аллага сыйынам. Эми мен Аллахка сыйынгандан кийин Аллага сыйынган адамдарга турмушка чыгам дейт экен. Мен азыр Меккеден Мединага көчүп атам. Эгер кааласаң мага никеленишти. Анда ошону аткар дейт. Сен Меккеден Мединага көчүп барышың керек, анан мусулман болушуң керек дейт. Жана инсан ойлонуп, баягы сүйүү бар го, сүйүү. Адамды көр кылып коет да. Хуббука шай ю'ми ва юсим. Бир нерсени жакшы көрүп калсаң, көзүң көр, кулагың дүлөй болуп калат да. Bir adam, bul ziyandуу, bul улоо зыяндуу, bul una зыяндуу, bul адам зыяндуу десе, bul мени жаманды каалап, мага душмандык кылып атат деп, адам жакшылык кааласа дагы жакшылыкты кабыл кылбай калат экен да. Анан ошол Кайс радиаллаху анханы жакшы көрүп калган,
ошонун жакшы көрүшү бул инсанды көр кылып койду, дүлөй кылып койду. Акыры ошол Медина шаарына барып, анын сүйүүсү бир пайда берди да бир жерденчи. Ал мусулман болду. Бирок бир жаман аттысы калып кетти. Мухажир ли Умми Кайс. Умми Кайс үчүн хижрат кылган, ошол үчүн көчкөн, ошол үчүн мусулман болгон деген элдердин оозунда калып кетти да. Көрдүңүзбү? Сиз биздин кылган амалдарыбыз бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болсун. Ошондо чарчабайсыз. Бир диндеги улуу аалым качан жума баяны болгондо 2 саат баян кылат экен да. Бизде жарым саат болот, 20 мүнөт болот. Туурабы? Ошондо да кечик бөлүп калабыз. Ал эми жанагы Хазраттын сабагына 2 саат мурда келет экен да. Баян баштабай электен мурда 2 саат мурда. Ошондо 4 саат отурат экен да. Шунчалык талаптуу адамдарчы. Анан алыстан тоонун этегинен бери келишет экен. Анан устаздын сабагына катышып, баардыгы тең анан батасын алып, жумадан кайтып атса, бир адам кечигип келип калыптыр жумагачы. Анан жуманы мейли, устаз жуманын баянын укпай калдым, эми намазын өзүм пешим кылып окуп алам го. Бирок жок дегенде ошо эң алыс жерден келдим эле. Тоонун башынан келдим эле. Колуңузду бир кармап зыярат кылып коеюн. Мен сиздин баяныңызды угайын дедим эле, уга албай калдым десе, менин баянымды угушту каалайсызбы дейт. Каалайм. Анда мен сизге ошол 2 сааттык баянды кайра айтып берейин десе, коюңузчу, мага 2 саат айткан баянды мага айтасызбы дейт да. Мен үчүн кайра ошону баяндайсызбы? Эми ал учурда жанагы жаздырап турган бир эмелер болбосо керек да. Буюмдарчы жаздырып аны угузуп диктофондор болбосо керек. Анан жанагы инсан мен үчүн эми айтпай эле коюңуз, мен жана мен үчүн эле айтып отурасызбы 2 саат десе. Сен келгенге чейин 2 саат баян кылдым, баардык элге, бирок ал деле жалгыз Алла үчүн болчу. Азыр 2 саат сага деле баянды кайра кайталап айтып берем дейт. Себеби мен Алла үчүн айтам дейт. Адамдын көптүгү, аздыгы үчүн эмес. Мен Алланын ыраазычылыгы үчүн айтам дейт. Ошондуктан сиз менен биз амалды кылганда Алланын ыраазычылыгы үчүн кылсак чарчабайбыз да. Болбосо жакшы амал кылып сиз менен биз милдет кылып баштайбыз кылган амалыбыздычы. Каулун ма'руфун, жакшы сөз айтып коюу дейт да. Бир жакшы сөз айтып койсоңуз, бир кичине нерсени садака кылып койсоңуз, же болбосо жакшы сөз айтып туруп бирөөнө кечирип койсоңуз, садака кылып милдет кылгандан жакшыраак дейт. Сиз менен биз кылган амалыбызды эч кимге милдет кылбай, биз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн кылат экенбиз да. Кыямат күнү Алла үчүн кылган амалдар гана бизге пайда берет да. Башка амалдар эч бир пайда бербейт.